Жеңиш күнү алыстагы от болуп, көрүнчү эле араң жанган жок болуп. Өрттү чаңды кечип чабуул салганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам, баары жыттанган адамдар. Менин сүйүктүү чоң атам Бектур Касымбек Турович 1903-жылы жарык дүйнөгө келген. 1916-жылы кыргыз эли менен чогуу өкүндө Кытайга качып барган. Буга дейре кичине болсо да мал чарбачылык менен алектенген. Андан соң өз эли жерине кайтып келген. Бирок кулакка тартылып кетет. 1941-жылы кандуу согуш башталат. Ошондо менин чоң атам да согушка барган. 1945-жылы фашисттерди жеңип, аман-эсен өз эл жерине кайтып келет. Менин чоң атам башынан көптөгөн оор, сыноо, кыйынчылыктарды өткөзөт. Ошентип жүрүп чоң атам 1996-жылы дүйнөдөн кайтат. Бирок ошентсе да биз азыр чоң атамды эскерип келебиз. Кылдырып шаттанган жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү. Апакебай, биз бүт кайра келбедик, шибер кечип чуркаганды дегдедик. Европанын жармына жөө барганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам, баары жыттанган адамдардын самайларын ак чалган көздөрүнөн жаш кылдырып шаттанган жеңиш күнү, жеңиш күнү, Кара жауын каптады, кыянда ятып шарттап, кызыл кандын акканы, ушундай апат күндөрдө, буякта мен тынычты, оолумдун үйдү жатканы, жардымды келип бирдешкен, жан каныбыз бирдешкен, жары менен коштошкон, бактылаш кыргызымында, баары менен коштошон, дүйнөдө каргап жоготкон, душмандын жолун жеңиш күнү, жеңиш күнү. Душман келип курсалды, СССРдин жеринде кандуу согуш башталды. Өз балдарын көз жаш менен өлүмгө узатышты, ыйлап сыздап эмели, курман болду, баатыр болду нечендер, жашасын деп бизди ушул өмүндө. Кан согушка апалар да барышкан, өмүрлөрүн тобокелге салышкан, жолборс жүрөк жоокерлердин жараттарын таңышкан. Тайманбастан танк алдына барышты, эл жер үчүн душман менен атышты. Жолборс жүрөк биздин чоң аталар эл жерине жеңиш менен кайтышты.